Менимче Жогорку Кеңештин шайлоосу 1 жыл мурун өткөнү туура деп эсептейм. Ол кызыл китеп сакталбайт. Бир да бир нормасы сакталбайт. Мына жана мырза, коомчулукта Жогорку Кеңешке мүнөтүнөн мурда шайлоо өтөт деп дейилип датасынан бери так айтылып жатат азыр эми. Анан чын эле Жогорку Кеңеш азыркы 7-чакырылыш мүнөтүнөн мурда таркайбы, анан мүнөтүнөн мурда таркоого шайлоону эрте өткөрүүгө негиздер барбы? Азыркы Жогорку Кеңештин мөөнөтүнөн мурда таркашын мен колдойм. Буга эки негизги себептердин бирин мен жеке оюмду айтып өтөйүн. Биринчиси 2026 жылдын аягында, ноябрдын аягында Жогорку Кеңештин шайлоосу. Жогорку Кеңештин шайлоосу аяктап, борбордук шайлоо комиссиясы анын жыйынтыгын жанагы кол санак менен эсептеп бүткөнгө чейин эле 2027 жылдын 24 январь президенттин шайлоосу. Аны мыйзам менен бекиткенбиз. Ал үгүт иштери башталат. Борбордук шайлоо комиссиясы менимче техникалык жактан дагы уюштуруу иштеринен дагы үлгүрбөйт. Анткени Жогорку Кеңештин депутаттардын шайлоосунан ар кандай соттошуулар болушу мүмкүн, кол санактар болот бюллетендерде. Аны бүтпөй атып эле президенттин шайлоо өнөктүгү башталып атат. Ошон үчүн борбордук шайлоо комиссиясы мындай бир дагы мындай катасыз өткөрүш керек да. Ошого менимче Жогорку Кеңештин шайлоосу 1 жыл мурун өткөнү туура деп эсептейм. Экинчи негиз, дал ушул Жогорку Кеңеште отурган депутаттар Жогорку Кеңештин шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Мындан ары Жогорку Кеңеште партия деген болбойт. Көп мандаттуу депутаттар ар бир округтан 3 депутат шайланып келет. Анын бири аял деп кабыл алганбыз да. Ошон үчүн ушул Жогорку Кеңеш бул системадан башка системага өтөбүз. Биз жаңы система менен парламентти курашыбыз керек деп кабыл алгандан кийин анда шайлоо президент ал мыйзамга кол койду. Демек жаңы шайлоо болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм быйыл жылдын аягына чейин жаңы шайлоо өтүш керек деп эсептейм. Бул маселени эми чын эле депутаттар өзлөрү инициатива кылып атабы же бийликтен башка бутагынан баягы демилге көтөрүлдү? Эми бул жерден президент менин оюмча төрага менен анан аксакал депутат комитеттин төрагалары менен лидер фракциялары менен сүйлөшөт. Мындай нерсе сөзсүз сүйлөшөт, кеңешишет. Ал эл биле турган себептерин айтат, эл билбей турган себептерин айтышат. Дүйнөлүк коомчулуктун саясий акыбал карашыбыз керек. Кошуналардын саясий акыбалын карашыбыз керек. Дүйнөдө болуп аткан экономикалык саясий өзгөрүүлөрдү карашыбыз керек. Ошого жараша биздин Кыргызстанда анализдер бар да, ошону карап туруп анан чечим чыгарат. Муну чакырып туруп президент менен спикер же төрагалар тигилер булар кой болду кеттик тигинде мындай деген бул болбойт. Бул мындай чечилбейт мындай маселелер. Муну анализдейт отуруп алып. Анан чечимдерге карат. Конечно, саясий элита мындай кеңешишет, элдин пикирин карашат. Эл кандай пикирде, коомдук өнүгүүсү болуп атат. Может быть, жаңы саясий элита келиш керек деп ойлойт. Баарыбыз эле сүйүп аткан ким бар экен? Парламентти көрдүңөр, канча депутатка кетип калды. Бул парламенттин деле аброюна шек келген. Илгери орустардын сөзү болчу, врач сказал морг, значит морг дегендей. Кет десе кетет да. Ошону эми, конечно, депутаттар өз ыктыяры менен кетпейт. Ошол өзүнүн ыктыярына бирөө кеңеш берип атат да. Бул мен 5 жолу депутат болуп шайландым. 5 жолу мен биздин президенттерден бир жакшы кайшарды алганда мен тамашалап айтам, жакшы деген. Өнөр пайда болот да, убакыт келгенде, бийлик толук кандуу колунда болгондо, акыркы институт, парламент ошону алмаштыра баштайт да. Парламентте трибунада андай кандай десем расмий түрдө айтылып элек, бирок ошондой имиштер болуп атат. Анан менин оюмда ошондой болуп атат, парламентти таркатыш үчүн даже мыйзамда жазылган, орусча айтканда должно быть конкретное основание. Анан азырынча айтканда мен андай основанияны көргөн жерим жок. Балким мен билбейттирмин. Анан мен ойлойм жакын арада ушул эмки жума же ушул жумада бул маселе чечиле турган маселе деп. Эгер ошондой депутаттардын арасынан демилге көтөрүлүп, колго салынып добуш бериле турган болсо, сиз кандай добуш бересиз? Эси ошондой демилге көтөрүлсө, эми сиздер туура түшүнөсүздөр да, анын үчүн деген 60% колдоо көрсөтүш керек да. Анан 90 депутаттардын баардыгы эле ошого макул болуп береби деген
макул болобу деген суроо жаралат да. Неге дегенде, эми өзүңөр жакшы билесиңер, шайлоо деген шайлоо. Элдин элегин өтүп келиш бул чоң мээнет, бул деген чоң эмгек. Ошондуктан эми көрөбүз го баардыгы кандай десе, Кудай жазганы турат дегендей. Эми ар бир нерсенин убагы болот экен. Эсли андай эме болсо, тарката тургандай бир себеп болсо, анда таркатса эми айла жок экен, таркатса таркайбыз. Сиз ошол бир негиздерди көрүп жатасызбы, бир таркатууга Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгүнө байланыштуу? Эми бүгүнкү күнү ишмердүүлүгүнө эч кандай негиз көргөн жокмун. Эми ошондой чечим кабыл алып депутаттар баягы 30 сатыр чыгып таркатканга макулбуз. Кайра жаңы депутаттар, жаңы адамдар келсин деп кааласа, анда эми баягы көпчүлүккө бизде билесиздер Жогорку Кеңеш коллегиальный орган, макул болобуз да. Каяка барабыз биз? Бүгүнкү күндө мамлекетибиз туруктуу өнүгүп атат, өсүп атат, алдыга жылыш болуп атат. Парламент жакшы аткаруу бийлигинин чечимдерин колдоп берип атат. Мындай эрте таркап кете турганын мен азыр көрө элекмин да. Эми калганы мыйзамдын чегинде болсо көрөбүз. Сиз негиз жок деп эле эсептейсиз? Негизи бүгүнкү күндө жок андай. Азыркы күндө жок. Анан эртең дагы кандай болуп кетерин эч ким билбейт эми эртеңки күнү. Саясат деген парламенттен ошондой, бул саат сайын, минут сайын алмашып турат. Саясий оюн ушул жерде бар да, бирок эртең чечим башкача болуп чыгып келип калышы да мүмкүн. Анда күтсөк болот. Туура, бүгүн мына сессия жаңы ачылды. Сен айткан сөздөр коомдо жүрүп атат, коомдо кандай гана сөздөр жүрбөйт. Бирок менде чын айтсам андай маалымат жок. Мен ойлойм, негизде эле жоктой көрүнөт. Эми аны өзүң билесиң да, мыйзам боюнча 30 депутат демилге көтөрүп чыгыш керек. Анан калганын колдош керек. Көрө турабыз эми бардыгын. Мен ойлойм, азыркы учурда бир кандайдыр бир роспуск болгонго, мисалы мен бир негиз көргөн жокмун да. Биз иштеп атабыз. Бардыгы эле өз нугунда кетип атат. Андай деле бул жерде азыр парламенттин ичинде сөз болуп аткан жери жок. Эми билесиздер, мурда деле көп учурда ушундай сөздөр болуп келген, 6-чакырылышта, 5-чакырылышта парламент аркы кеткен деген. Анан эми көрө жатарбыз, азырынча сөз жок. Ол кызыл китеп сакталбайт. Бир да бир нормасы сакталбайт. Кыргыз Республикасынын жарандары туулгандан баштап эркин жана өз пикирлерин, өз талаптарын эркин жыйын өткөрүп айта алат дейт. Өткөрүп көргүлө жыйынды бүгүн. Ачуу кишинин алдында гана өткөрөсүңөр дейт, Горкийдин алдында. Ага дагы шаардык мэрия тыюу салды. Кайсы эркиндикти айтып атабыз? Анан Мирас Шеримкулов жакшы сөз айтты. Баш кесмекте бар да тил кесмек жок деген улутпуз. Ошонубуз менен улукпуз дегендей сөз айттыңыз. Ошол улуктугубуз жоголду Мирас Шеримкулович. Бүгүн могул жерде дагы Жогорку Кеңеште дагы сөз айтаардан баштап 90 толгонот. Көчөдө сөз айткандан 90 толгонот. Мына жакшылык жамандыктарда бирге болуп атабыз. Чыгып барганда мыкты, жакшы, туура айтып атасыз. Бирок бизди түшүнөсүз да дегендерди сиз дагы көрүп жүрөсүз. Биз да көрүп атабыз. Ойлоп коюңуз да, менде тигизенде, андай да, мындай да деген 90 шылтуан айтабыз, бирок айтпайбыз. Дуалга кадап атып, башыңа ай балта турса дагы бир жашоо, бир өлүм. Биз көкөлөтө бергенден көкөлөтө берип ушул жерге келдик. Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз садагалар айткылачы. Кайсы президентти көкөлөткөн жокпуз? Ваше превосходительство, ваше высочество. Сиз